Эмнеге сакалчандар, жолукчандар алдашат, адеби мындай эмес деп калышат го, сакалчандардын баары аферист депчи. Мен сизге 3 түшүндүрмө берип кетейин. Биринчиси, бир адам ушуга чейин ичип келген, чейип келген, алдап келген, эми намаз окуп баштады, даватка чыгып баштады, туура жолду тандап жашай баштады. Ал адамды мен билем деп коелу, мисалы, кошуна же башкачы. Анан мурун ушунча туура эмес иш кылып жүргөн, азыр Кудайга шүкүр намаз окуп даватка чыгып, такыр таштабаса дагы бир аз азайды. Сакал коюп, мисалычы. Аны башка көргөн адамдар, мына сакалчандар бар, ушундай сакалчандар ушундай алдайт, ичет, жейт, чегет дейт да, мисалычы. Караңыздар, сразу эле ошон үчүн жаман көрө бериш керек экен, ал адам билбейбиз да. Сразу эле ташташ кыйын да. Мисалы, мен деле жаман адаттарым бар да, мени тааныгандар билет. Эми Кудайга шүкүр аракет кылып атам, намаз окуш менен, даватка чыгыш менен, илим алып, бир аз Алланы эстеп, зикир кылып, бир аз оңолуун аракетиндебиз да, Кудайга шүкүр. Эми алар да ошентип аракет кылып атабыз баардыгыбызчы. Ошон үчүн сразу жаман көрө бербеш керек да. Артынан жакшы дуа кылыш керек, аларга жакшы насаат айтыш керек. Экинчиси, ал адам мисалы атайын сакал коюп, атайын жоолук кийиши мүмкүн элди алдаш үчүн да. Чтобы элге доверие кирет да, динди жамынып алыпчы. Анан элди алдайт, мисалы телефон аркылуу, башка соода тармакта же башка тармактардачы. Ошондойлор да бар да, абайлаш керек, сак болуш керек. Үчүнчү түрдөгүлөр атайын бул дин душмандары бар, бузукко киргизиш үчүн, фитна кылыш үчүн сакал коюп, жоолук салынып алып, атайын динди бөлүп жарып, жаманатты көрсөтүп, булар түшүнүп атат да, эгер адам мусулманчылыкта жашап баштаса, шарият менен, ислам менен жашап баштаса, 5 убак намазын окуп, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн тирилтип, зикир кылып, илим алып, башкаларга жакшы мамиле кылып, анда бул дават кылып, жакшылыкка чыгып жамандыктан кайтарса, бул өсөт да, бул адамдар өсөт, мамлекет өсөт, өнүгөт да, аны көрүп атышат. Ошон үчүн дин душмандары иштейт дайымачы. Атайын сакалчан болуп алып, жоолукчан болуп алып, ушундай бузуку иштерди кылышат да. Ушундай 3 негизде болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мен айтайын дегеним бул сразу жаман көрүп, сакалчандар, жоолукчандар мындай дей бербей, динди жаман көрө бербей, альхамдулилля, Кудайга шүкүр, мына ислам динибиз эң таза, акыйкат дин. Биз аракет кыла берели, өзүбүз ошо дин менен жашап, намаздарыбызды окуп, акыреттик амалдарды кыла берели. Аллах таалам эң негизгиси бизден эмнени талап кылды, кандай максатта жаратты деп ошо издене берели, Алланын ыраазылыгы үчүн бир амалдарын кыла берели. Жакшы болот да. Ушу сөздөрдү туура түшүнүп, жана амал кылат деп ишенем. Кудай буйрса баарыбыз аракет кылалы. Анан ушундайлар көрүп калсак, жакшылыкка чыгып жамандыктан кайтара берели, насаатыбызды айта берели. Анткени бул бир гана даватчылардын же алымдардын гана милдети эмес, бул баардыгыбыздын мойнубузда милдет. Жакшылыкка чыгып жамандыктан кайтарыш, Аллага чакырыш, динге чакырышчы. Жана артынан жакшы дуа кылалы, иншалла жакшы болот. Аллах таалам ыраазы болсун. Баардыгыбызды Аллах таалам дүйнө акыретте бактылуу кылсын. Кандай максатта жараткан болсо, ошол максатта жашашыбызга баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Аллах таалам бизден ыраазы болсун жана бизди ыраазы кылдырсын.